Бүгүнкү жаңылыктарды бүгүн көрүп, депутат Оразай Нарматованын мандатын алыштыр бул мыйзамсыздар. Мен ошо боюнча сөз болмокчу. Туугандар, Оразайымды эл шайладым. Оразайымды мен шайладым, сиздер шайладыңыздар. Оразайым элдин кызы, элдик депутат. Карапайым элдин кызынын кызы, туугандар. Ушуну эки доосуна, мындай айтканда, сабатсыздар, ушул Оразай Нарматова кыз балага күчү жетти, ушунун мандатын алып алышат. Мен сиздерге кайрылып кетем, туугандар. Мандатты Садыр менен же Ташиев берген эмес, ал мандатты биз бергенбиз, эл бергенбиз. Биз талап кылабыз. Эл талап кылат. Дагы бир жолу айтам. Мандатын кандай алсаңар, ошондой бергизебиз. Биздин кудуретибиз да жетет, акылыбыз да жетет, сабаттуулугубуз да жетет. Мен сиздерге эскертип кетейин. Садыр Жапаров түрмөдө 2 жолу отурган адам. Түрмөдө 2 жолу отурган, сот болгон, акталган эмес, туугандар. Мен сиздерге айтып кетейин. Ташиев түрмөгө отуруп чыгып, түрмөгө отурганда психбольницага учетко отуруп түрмөдөн чыккан, туугандар. Мен сиздерге дагы кайрылып кетейин. Эки сабатсыздар кыргыз элин туңгуйкап түшөт, туугандар. Мына көрдүңүздөр, бензиндин баасы 5 сомго көтөрүлөт деп, туугандар. Жакынкы арада бензиндин баасы 5 сом болсо 75 сом болот экен, туугандар. Ушундай адилетсиз нерселерди көрүп туруп унчукпай турган эл, кайдыгер эл, мындай айтканда келерки учуру жок болот, туугандар. Мындай айтканда, орто айтканда бул диши жок болот. Ошон үчүн биз кыргыз элинин уюткусу катары келечекти муумдарды ойлосок, туугандар, кыргыз элинин элиталарын оюндай элита деп коем да, баягы не деп коет, уюткуларын ойлой турган болсок, бала чаканын келечегин ойлой турган болсок, туугандар, азыркы адилетсиз болуп турган көрүнүштөрдү биз жөн калтырбашыбыз керек. Оразай Нарматова депутат, мунун мандатын алганга Садырдын дагы, Ташинин дагы укугу жок болчу. Ким приказ берсе дагы, ошол мыйзам чегинде жоопко тартылыш керек. Мен Оразай Нарматова кайрылып кетем. Оразай Нарматова, сиз депутат катары мандатыңызды жөн берип койбоңуз. Сотко бериңиз. Булар эки акмакты надо будет европейский сотко чейин жетишебиз бизчи. Буларды биз ордуна коюп коебуз. Бул эки түрөмшикти, мындай айтканда, түрмөдө отурган, мындай мимо проходящий дворнягаларды мен ордуна коебуз. Мен сиздерге эскертип кетейин. Мына эки досту айтып кетейин. Убагында балаңы 2017-жылы Садыр Жапаровду колдоп чыккан, элдер баласы болуп чыккан, ошону токмок жеп жүргөндө, ушурга азыркы колдоп аткандар каякта жүрдү эле. Мына дакансаларды айтып кетейин. Садыр Жапаров, мен сиздерге айтайын, Садыр Жапаровдун азыркы кылып аткан саясаты кыргыз элинин чыккынчылыгы деп эсептейм. Себеби бул кыргыздын саясаты эмес, туугандар. Бул каякта Кытайдын же дагы бир жердин саясаты болуп атат, туугандар. Биз кеч боло электе ушул мыйзамсыз бийликтерди өз ордуна коюшубуз керек. Мыйзамсыздар түрмөдө отуруш керек. Бул киши түрмөдөн качып чыккан, туугандар. Садыр Жапаров түрмөдөн качып чыкканда Эгембердиев деген начальник болгон. Азыр ГСНдин начальниги болуп калыптыр, туугандар. Буга ким түздөн-түз ким приказ берген? Ошол малда ГСНдин начальниги Тургунбаев болгон, тууган. Ушул жоопко тартыш керек. Ошол малдагы премьер-министр жоопко тартыш керек. Ким приказ берсе, ошондон түрмөдөн мыйзамсыз алып чыкса, ошол түздөн-түз жоопкерчиликке тартыш керек. Бир эле эмеспиз, туугандар. Булардын, туугандар, Баткендеги согуштун башталышына ушу эки себепкер күнөөлүү. 44 жараныбыз өлдү, туугандар. 44 жараныбыз өлүп кетти. Бул 2 күн Бишкекте жатып, бийлигим алдырып коюн деп, 2 күн Бишкекте жатып алды. Ошол малда биз 44 жараныбызды сактап калсак болчу. А булар ага барган жок. Себеби булар коенектер. Булар үйдө батыр, жодо жоктор. Эсиңиздер барбы? Мына Ташиев түрмөдө жатканда Атамбаевга кат жазган. Эсиңиздерде бар, туугандар. Ошондо кечирим сурап, психбольница аркылуу учетко туруп түрмөдөн чыгайын деген. Мен элге кайрылып кетем, туугандар. Кайдыгерликтин себеби ушул, туугандар. Үзүрүн көрүп атат. Кайдыгер жүрүп ачарчылык болот, Кыргызстанда кымбатчылык болот. Биз деген элбиз. Биз Оразай Нарматованы биз алып келдик депутаттыкка. Садыр берген жок жерде мандатын. Мына эл берди. Садыр мыйзамсыз. Мен сиздерге айтып коем. Таши мыйзамсыз. Булар сөзсүз түрдө жоопко тартылат. Кудай кааласа, ошол күн келет. Ошондо мына видеому эсиңизге тутуп архивге мен сактап коем. Мен кыргыз элинин намуздуу жигиттерине кайрылам, туугандар. Чыканактай кыз депутат, бир кызыбыз болсо, мигранттардын арасында, мына эки дөперас, мына сабатсыздар. Ошого эргешип, мандаттын мыйзамсыз алып атат, туугандар. Биз
талап кылабыз мыйзамсыздарды жоопкердикке тартканга туугандар. Бул мыйзамсыздарга баш ийбегенге талап кылам мен силерди. Себеби булар мыйзамсыздар. Булардын сүйлөгөндөрү, айткан кылыктары, саясаттары кыргыз элинин кызыкчылыгы эмес. Булардын кызыкчылыгы төлкө акча. Акчаны басты туугандар. Дубайдан үй алды, Польшага бекер барган жок туугандар. Ошон үчүн туугандар, келиңиздер, биригели. Ким болбосо, Атамбаев болобу, Текебаев болобу, Адаханчы болобу, кимиңер болбоңуздар туугандар. Ошого окшогон адилетсиз болуп турган нерселерди биз ушинтип тим койсок, булар биздин башыбызга минип алат. Түркменстан кылам деп ойлойт. Никогда Түркменстан болбойт. Мен Садыр Жапаровго айтып кетем, Ташиевге айтып кетем. Никогда биз Түркменстан болбойт. Сөз эркиндиги болгон боло берет. Бүгүн жакшы Бактыбек чыгыптыр, Калмаматов. Эми очередь туугандар, Жеңиш Малдахматовго, Тилекмат Куреновго, дагы башка саясий манайда камалгандарды туугандар. Мен сиздерди чакырып кетейин туугандар. Бул намуздуу жигиттер үчүн мына эки дөпөрас. Мен айтайын, буларды мен уже сый болгондо болбойт дагы буларга. Булардын орду түрмөдө. Дим мен менен болсо, биз менен боло турган болсо, биз ошо Оразай Нарматовдун мандатын биз сактап калабыз. Керек болсо сотко чейин барабыз, керек болсо Европейский судка чейин барабыз. Керек болсо биз Гаагага дагы барабыз. Бул эки мошенникти биз международный аренада танкасын келтирип коебуз. Кечегинде эле сидирип койдук эле, эми танкасын келтиребиз. Туугандар, намуздуу жигиттер, менмин деген ушу эки дөпөрастан корккондорго мен кайрылган жок, мен коркпогондорго кайрылып атам эки дөпөрастан. Булар сабатсыздар, алсыздар, ошо төкө кыздарга күч кетти. Кече Адахан Кимсанбаев шашын алып койду мына туугандар. Булар онадан коркушат. Күчтүүлөрдөн коркот, бизге окшогон күчтүүлөрдөн коркот. Булар алсыздарга күч жетет, көрдүңүзбү? Кыз балага күч жетти. Эфирди аяктап атып, жыйын каттуу болот туугандар. Бул боюнча мен элди чакырып кетем жыйынга, Москва шаарында ким болсо. Бул боюнча биз жөн эле мандатын алдыртып коюп, биз унчукпай отура албайбыз туугандар. Биз деген биз бердик мандатты, ал кызга биз берген, эл бердик туугандар. Бул эки дөпөрас, булар только акчаны кыла берсин, акчаны кылып бүтүрсүн. Биз ошентип карап отурабыз, бизди ачка калтырсын, бизди кымбатчылык кылсын, тоолорубузду сатсын, жерлерибизди сатсын. Biz kaydıger karab жүрген elge ошондой бийлик керек экен, ошон үчүн унчукпай отурасыңар. Мен намуздуу жигиттерге кайрылам туугандар. Намуздуу эркек, мен эркекмин деп бетин айткан жигиттерге кайрылам. Келиңиздер, ушу Оразай Нарматованы ушуларга тепселетип койбой туугандар. Бул жигиттердин ордуна биз коелу туугандар. Эфирди аяктап саламатта калыңыздар. Сиздер менен мен Бекиев Эмил Маликович, Садыр Жапаров, Ташиев эсиңерди тутуп калгыла. Ушул күн келет, мен силерге ушу түрмөгө барып айтам ушу сөздөрүмчү, ошондой видеолорун көрсөтөм, ошондой эскерткем, чумолор деп, ошондой эсиңерде болот.